Кыргызстанда адамдардын сесин алып, ички нааразычылыгын күчөткөн процесс тездик менен өнүгүп жатты. Курманбек Бакиев ак көңүл, өндүрүштү билген адам дешчү. Бирок ал үчүн өз кланынын кызыкчылыктары мамлекет кызыкчылыктарынан жогору турду көрүнөт. Курманбек Салиевич өзү үчүн да, өлкө үчүн да өтө коркунучтуу саясатты жүргүзө баштады. Эбегейсиз энергетикалык байлыгы туруп да 2008-2009 жылдары Кыргызстан электр тартыштыгын катуу сезди. Шаарлар кечтен тарта караңгылыкка чөмүлүп турган. Кала берсе көчө шамдары өчүк. Айылдарды айтпай эле коелу. Биз азыр Кыргызстандагы эң кубаттуу гидроэлектростанциянын плотинасында турабыз. Станция сууну Токтогул суу сактагычынан алат. Жыл сайын Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү канчалык деген суроону ар бир кыргызстандык өзүнө берет. Тилекке каршы Кыргызстандын тарыхында суунун көлөмү өтө эле ылдыйлап кеткен жылдар да болгон. Мен сиздерге азыр бир кызык нерсени көрсөткүм келет. Тоонун боорунан изди көрсөңүздөр, ошол из суунун көлөмү ошол деңгээлге жетет дегенди түшүндүрөт. Суу канчалык көп болсо, ошончолук кыргызстандыктарга жакшы. 2008 жана 2009 жылы суу сактагычта суунун көлөмү эң ылдыйкы деңгээлге 6,4 миллиард кубометрге чейин түшүп кетти. Андан ылдыйласа, ГЭС токтоп калмак. 2008 жылы жайында Курманбек Бакиев өкмөт жыйынында министрлерге жана калкка кайрылып, тезек, көмүр камдагыла, проблема болбойт деп айткан чиновниктерге ишенбегиле деген тарыхый сөзүн айтты. Айтып оозун жый электе проблемалар туш-туштан чыга келди. Адистердин айтымында табигый себептерден улам бир канча жылда бир жолу дайралардагы суунун деңгээли төмөндөп турат. Бирок ошол жылдары адаттан тыш кургакчылык же дайралардын тайыздашы болгон деле эмес. 20 жыл бою чечилбей келаткан көйгөйлөр энергетика чөйрөсүнө кесепеттерин тийгизди. Жабдыктар менен электр түйүндөрү эскирип, жарактан чыккан. Уурлук чегинен ашкан. Тармак начар башкарылган. Оппозиция Токтогул суу сактагычындагы сууну атка минерлер коңшу мамлекеттерге сатып жиберди деп шек санашты. Тармактын жетекчилери сууну сарам жалдабай шалаакылык кылганбы же ошол кезде айтылгандай Максим сатып жибергенби, азыр чындыкты табыш кыйын. Электрдин тынымсыз өчүрүлүшү мамлекетти да калкты да тажатып бүттү. Мына ошондо Бакиев менен анын жакын тегереги 2009 жылдын аягында радикалдуу чарага барууну чечип, электр тарифтерди кескин көтөрүп, энергетиканы менчик колдорго өткөрмөк болду. Бул кадам алдыдагы ири толкундоолордун чоң себепчиси болуп калды. Бакиев өз үй бүлөсү жана жакын жан жөкөрлөр менен өлкөнү капсаланга алып баратканын күн сайын көпчүлүккө дайын боло баштады. Бирок Курманбек Бакиев менен туугандары аларга каршы чыккандардын көзүн тазалагандан кайра тартышпай турганын ачык да, тымызын да билдирип турушту. 2009 жылдын башында президенттин администрация башчысы Медет Садыкулов кызматтан алынды. Эсимде администрациядан сырткары ага каалагандай жумуш беребиз дешкен. Бирок бул сунуш ал үчүн мазактоо эле. Жана мен аны жакшы түшүнөм. Себеби бийликтин вертикалын ал көбүнчө өзү түзгөн. Ага тышкы иштер министрлиги сунушталганын уккам. Ал макул болгон эмес. Анын кетиши эмоциялуу эле болгон. Его уход был такой, я так понимаю, эмоциональный. Өлкөдө олку-солкулар күч алды. Өмүрүнүн көбүн мамлекеттик аппараттын маанилүү кызматтарында иштеп келген Медет Чоканович кырдаалды азыр колго албаса болбой калганын түшүнгөн. Ал кырдаалды революциясыз жол менен иштен оңдой турган оппозицияны жыйноого киришти. За неделю до его гибели Анын өлүмүнөн бир жума мурун ал мени чакырып, мен баргам. Ак үйдөн алыс эмес жашайт элем. Биз абдан узак убакыт сүйлөштүк. Ал абдан чечкиндүү кадамдарды жасоого даяр эле. Бирок ошондо эле аны аңдуу башталганын көргөм. Эми гана азыр ал жолугушуу тууралуу айта алам. Биз үчөөбүз жолукканбыз. Медет Чоканович Садыркулов, Элмира Ибраимова жана мен. Биз жаңы саясий долбоор тууралуу сүйлөшкөнбүз. Ал долбоордо Элмира Султановна чечүүчү ролду ойномок. О новом политическом проекте, где Эльмира Султановна должна была играть ключевую роль.
Садыркуловдун жасаган кадамдары президенттин бир тууган иниси, мамлекеттик күзөт кызматынын башчысы иш жүзүндө бардык күч түзүмдөрүн көзөмөлдөгөн Жаныштын уйкусун алды. Ошентип, анын жолуна бөгөт коймокчу болду. Медет Садыркулов жана аны менен тыгыз иштеген аналитик Сергей Слепченко Казакстандын түштүк баш калаасы Алматыга жол тартышат. Ошол 8 мартта ошол Садыркуловдун жанагы машинеси табылбады, өрттүн ошонун ылдый жагында дачасы бар. Ошол дачадан булар жок кылмакта ал кишиничи эртерээк. Бирок ал жерде ошо жана баягы неберелери мындай киши көп болуп калган ошол күнүчү. Ошол Алматыга кетердин алдында бир 6 күн мурун мен жолукканмын. Жолугуп сүйлөшүп экөөбүз. Анан мен айткам ушул тияк-бияктарды карап койсоңуз жакшы болот эле десем, ал киши баягы мындай көп көңүл бурабай койду окшойт деп койдум да. Неужели баягы ушундай кылышат деп ойлодум, ишенген жок окшойт да акча. До сих пор уже баягы бүгүнкү күнгө чейин билинген жок да. Алматыда ким менен жолукканын, эмне маселе каралгандыгын, анан кандай болгондугун, может быть, тигилер билишет да. Какая-то, может быть, мындай бир важная информация алган болуш керек деп ойлодум да. Мы с ним никакие проекты не делали, мы просто с ним дружили. Я Медета уважал как очень решительного мужчину, я бы сказал, мужика, с весьма серьезными амбициями политическими, да. Биз чогуу иш жасаган эмеспиз, бирок дос элек. Мен Медетти өтө чечкиндүү жана олуттуу саясий амбициялары бар эркек катары урматтачумун. Менин байкашымча Медет анын түшүнүгүндө Кыргызстанда ийгиликтүү жана жакшы башкарылган өлкөгө айланткысы келген. Ал демократ болгонбу деп сурасаңар, жок. Демократ болгон эмес деп жооп кайтарам. Бирок ал адамгерчиликтүү болчу. Мен жаңылышым мүмкүн, бирок мен анын адамгерчилигин жана биздин достугубузду өтө баалачумун. Ал Алматыга бир нече жолугушууларды өткөрүү үчүн келген. Мени менен да жолуккан. Биз 12 мартта кечки 5тен кийин жарым күн түн жарымга чейин чогуу жүргөнбүз. Ал жолугушуулардын максаты Бакиевден кутулуу үчүн олуттуу кадам жасоо, биригүү, иш-чараларды өткөрүү жана демөөрчүлөрдү жардам издөө болчу. Жана бул нерсени ал жашырган эмес. Ал төңкөрүш эмес, бирок Бакиевге каршы олуттуу оппозициялык структура түзүүгө аракеттенген. Ал Кыргызстандагы кадырлуу, бирок Бакиевдин режиминен ушунчалык чарчаган саясатчыларды бириктиргиси келген. Ал эми Бакиевдин үй бүлөлүк кландык режими менин оюмча аябай жаман болгон. Тилекке каршы Медет өтө амбициялуу, бирок ошого жараша өтө өзүнө ишенген адам эле. Ал Бакиевге биринчи кезекте анын иниси Жанышка жана балдарына ачык чакырык жасап, эчтекеден коркпосо болот жана баары ал тарапка өтөт деп ойлогон. Ошентип ал Жаныштын жырткыччылыгына туура баа бербей, өтө чоң өлүмгө тете ката кетирген. Да, и он недооценил зверского характера, конечно, Жаныша. Экөө кайтып келатканда алардын машинасын жолдон токтотушат. Автомат кезеп, Садыркуловду, Слепченкону жана айдоочуну башка машинага отургузушуп, Бишкектен өйдө Көкжар айылына алып кетишет. Анан айтканда, сени адам кылганбыз биз. Монча бийликке чейин алып келдик, жакшылык кылдык, сен биздин немебизди аткарбай койдуң. Бизге мындай каршы чыктың деген нетти, анан деген уруп, анан давай бизде мындай кечирим сура деп. Жаныш Бакиев ошенткен да. Уруп сабап, тиги иши видманы сурабай койсо керек. Анан тиги жерден команда берди, өзү команда берген, Жаныш Бакиев, давай жоктукла деген да. Анан жанагы мойнуна жиптер кытып туруп, анан муун түшүп, эки жагынан тартып, анан муун өтүп койшкон. Мына, Садыркуловдун машинасын айдап келип токтоткон жер. Медет Чокановичти, Слепченкону жана алардын айдоочусун отургузуп туруп өрт коюшат. Авария болуп өрттөндү дешиш үчүн. Кийин экспертиза өрт койгон учурда Слепченко тирүү экенин далилдейт. Инсценировканы чала жасашкандыктан автокырсыкка ишенген киши аз болду. Ал эми Мелис Турганбаев ишенбек эмес. 2010-жылы апрель революциясынан кийин ал ички иштер министринин орун басары болуп дайындалганда Садыркуловдун өлүмүн тергөөнү негизги иштеринин бири деп максат коёт. Иш толугу менен ачылып, сотто далилденет. Мурдагы администрация башчысынын көзүн бандиттер менен Жаныш Бакиев башында турган атайын кызматтын кызматкерлер тобу тазалаган. Садыркуловдун машинасы менен кагышкан Имиш деген башка машинаны Алмамбет Анапияевдин уюшма тобунун мүчөсү айдаганы аныкталат. Бул иш боюнча 27 адам жоопко тартылды. Жаныш Бакиев баш болгон 5-өө качып кетип, калганы соттолду.
Садыркулов Бакиевдик режимдин алгачкы курмандыгы болуп калды. Алдыда дагы далай өлтүрүүлөр болоору да билине баштады. Адамдын канын ичип көнгөн жырткычтан бетер алар башкаларды да өлтүрө башташты. Бул максатта Бакиевчилер киллерлер бригадасын түзүшкөн. Бригада мисалы жыл соңунда Алматыда оппозициячыл журналист Геннадий Павлюкту уурдап барып көзүн тазалады. Павлюкту чын айтканда баягы версияда айтып атышпайбы, мындай алып туруп атайын ыргытып ийген депчи. Аны мындай столдун үстүнө камап аны кыйнагандан тигилер неметкенде баягы терезеден өзү ошо байланган бойдон секирген терезеденчи. Баягы думал, наверное, баягы бир аман калсам же эшикке бирдеме билдирейин деп бакыш. Баягы секирсе керек. Бийликти колдон чыгарбаш үчүн Бакиев менен анын туугандары бардыгына барууга даяр эле. Эгер бул режимдин өмүрү узак болгондо Кыргызстанды кандай караң күн каптаарын элестетиш кыйын. Баткендин Айдаркен шаарчасындагы сымап өндүргөн комбинат Союз малында курулган. Ал кезде комбинаттан жылына 500 тонна накта темир чыгып турат. Көз карандысыз жылдары ишкана кыйынчылыктарга дуушар болсо да, жамаат негизги өндүрүш кубаттуулуктарын сактап кала алган. Бирок 2009-жылы кырсык басты. Электр энергиясын өчүргөн кезде шахтаны суу каптады. 2009-жылы шахталарды суу басып калган. Суунун деңгээли 200 метрден жогору көтөрүлгөн шахтада. Шахталарыбыздын чукурлугу 400 метр, 600 метр. Астындагы суу 3000 куб саатына суу келип турат. Эгер биз 2 сааттын ичинде электр энергия өчсө, үлгүрүп калсак, үлгүрдүк. 200 сааттан ачып кетсе, биз үлгүрө албайбыз. Айдаркен үчүн сымап комбинаты деген бул бүт шаарды багып турган ишкана эле. Чынын айтканда, бул шаарда башка ири ишкана жок болчу. Комбинатта айдаркендиктер иштеп, шаар бюджетине салык төлөп, кыскасы чоң тирек болгон. Арык тазалашабы, көчөлөрдү иретке салышабы, имараттарды оңдошобу, эмне кыбыр эткен кыймыл болсо комбинат көтөрчү. Кырсыктан кийин ишкана болгон дараметинин 10% гана иштетип калды. Сымаптын дагы жарым кылымга жетерлик запасы бар эле. Бирок ага жетиш үчүн шахтага толгон сууну сордуруш керек болгон. Бул ишкананы калыбына келтирип иштесе болот. Бул жерде ошого биз проект жасаганбыз. Среднесрочный 5 миллион долларга, и долгосрочный 13 миллион долларга. Эң биринчи акча болсо сууду качат кылыш керек. Ошо сууду сордурган насосторду коюш керек. Анан эскирген оборудияларды жаңылаш керек. Бирок ишкананын анча каражаты жок. Мамлекет болсо унуткан өңдүү. НАТОнун Бишкектеги авиабазасы Бакиевдик үй-бүлөнүн көзүн кызарткан. Акаевдин кланы америкалыктарга авиаотунду ташууну өз колуна алганы тууралуу кеп кылганбыз. Жаңы режим ал схеманы бузбастан өз энчисине алганы айтпасак да белгилүү. Жылына базага керектелип турган 300 000 тонна авиакеросин үй-бүлөнүн колундагы ортомчу фирмалар аркылуу ташылып, ар бир тоннадан бери дегенде $300 киреше түшүп турган. Башкача айтканда, жылына $90 миллион. Бул деген базанын ижара акысынан да ашыкча эле. Ушундай кирешеге тундурган базаны колдон чыгарууга болобу? Бирок ортодон проблема чыкты. Россия Борбор Азияда НАТОнун базасы жайгашканда адегенде тынч эле кабыл алды. Бирок 2008-жылы Грузиядагы согуштан кийин Москванын Кыргызстандагы аскер базасына мамилеси кескин өзгөрдү. Ошентип 2009-жылдын башында Кыргызстанга россиялык өкмөттөн сунуш келип түшөт. Анда Кыргызстан $150 миллион бекер жардам алат. Дагы 300 миллиондук жеңилдетилген кредит жана камбарата бирди курганга $1,5 миллиард кредит берилет деп айтылган. Америкалык базаны кетиргиле деген айтылбай турган шарт коюлат. Бирок киреше булагын Бакиев колунан чыгаргысы келбейт. Кийин Wikileaks сайты ачыкка чыгарган америкалык элчиликтин документтери туңгуюктан Максим жол тапканын тастыктайт. Максим россиялык кредиттерди алып туруп, базаны башкача атоону сунуштайт. Башкача айтканда, бир эле маалда база бар да жок.
Президент Курманбек Бакиевдин аскердик базаны жүк ташуучу транзиттик борборго айлантуу чечимин Кремль чоң гыжырдануу менен кабыл алган. Көрнөк кана алмашып база өз ишин уланткан. Мына ошентип көп векторлуу саясат иш жүзүндө Бакиевдин аткаруусунда жөн гана саясий көз боомочулукка айланган. Россиялык кредит тууралуу айтсак, анын кыйла бөлүгү жөн эле уурдалып жок болгон. Ал ортодо Курманбек Бакиев өз бийлигин дагы бир мөөнөткө узартууну чечти. Бул максат үчүн 2009-жылы жайда жаңы президенттик шайлоо өткөрүлөт. Курманбек Салиевич шайлоого Бакиев бул жакшы деген жагымдуу уран менен чыгат. Оппозициядан жалгыз талапкер Алмазбек Атамбаевдин ураны болсо, бириксек колдон келет деп элге багытталган болчу. Бирок ага каршы бүтүндөй администрациялык ресурс жумшалды. ООН уюшмасы шайлоочулар менен жолугушууларга тыюулар, партиялаштарына күч колдонуу, иши кылса баары ишке салынды. Бирок добуш берүүнүн жыйынтыгын бийликтер бурмалоодон башка аргасы жок эле. Шайлоочулардын Бакиев бийлигине нааразылыгы күч алып турган. Шайлоо аяктап баратканда Бакиевдин пайдасына жасалган бюллетендерди көз көрүнө тутамдап үкөккө салып жатышты. Бурмалоолорго каршы нааразылыктар тарыхка балыкчы иши деген ат менен кирген окуяларга алып келди. Ушул жерде болгон, мына мэриянын алдында биринчи жана шайлоочулар 23-июлда ошо президенттик шайлоодо аябай ушунчалык бир элге дагы бир өзгөчө бир кара так менен калды десек болот да. Биринчи эле бул жакта мектеп бар. Ошол мектептен бери келатышып шайлоочулар. Анан ал жерден дагы башка жерден жана менин китепте жазгандай карусель болуп атты. Анан ошонун баарын актылардын баарын чогултуп, бул мэриянын ичинде 2-кабатта аймактык шайлоо комиссиясынын бөлмөсү бар да. Ошол жака кирели деп гана актыларды көтөрүп алып келишкен да. Анан балким мен ойлойм да, ушу мэриянын ичинде болбой, ошо аймактык шайлоо комиссиясы башка имаратта болгондо анчалык болмок эмеспи деп ошого шылтоолошту да. Ошол кездеги укук коргоо органдары болобу, аткаруу бийлиги болобу, булар деген мэрияны басып алганы келатат дешти да. Алардын колунда мындай кагаз, анан актылар ушулар эле бар болчу да. Анан эми бийликти басып алганы келатасыңар, муну эмне кылганыңар деп могу жерде эл толтура болуп кетти, киргизбей коюшту. Анан айтышты. Ай мына колубузда же союл жок, же таяк жок, же таш жок. Баягы эми ал кезде мынтык деген түшкө кирбеген нерседе деги эле курал жок. Биз могу актыларды көрсөтөлү деп эле бияка киргизип койгула, же бизден бир 2-3 өкүлдү киргизгиле деп ушунча такыр болбой коюшту. Бир катар активисттерди ал жерден кармап кетишти. Митингге чыккандардын бир дары аларды бошотуу талабы менен ички иштер бөлүмүнө жөнөштү. Балдарды кармап кетиптир, шайлоо туура эмес өттү деген балдардын баарын камап кетиптир, сабап кетиптир деген тарап кетти да. Анан ошондо мына могу жактан жөө жалаң келишти. Жана айтып атпаймынбы, Сайракан Мухамбетова деген эжекени ошол жактан өзүнүн айтуусу боюнча да, бирок кийин сотто да далилдеди. Бояктын ровдусунун начальниги Дегенбаев деген түртүп атпайбы. Түйүгүнө тизеси айрылып, анан өлүп кет, энеңди урайын деди да. Ушунчалык эми ал активист киши болчу да. Анан ал экинчи группада майып болчу өзү. Ошол киши сыяктуу көп патриоттор ушул жака келди. Анан жанагы Баякта карасаңыз, омонду машинеси могу жерде узун эме, жана сүрөттө турат. Узун автобус сыртында милицияныкы да. Анан ичинен толтура балдар түштү да, жана маскачан китептегич. Ошолор могу жерге тизилди. Бул жерде жанагы балдарды болсо сүйлөшүү жолун жүргүзүп атты да. Ичиндегилер чыгарып бергиле деп атат да. Чыгарып бергиле десе, ровдун начальниги чыкты. Жок деп, ошо сүрөт дал ушул жерде, мына ушул жер. Азаттык радиосуна репортаждарын берип турган журналист Рита Борбукееванын оозунан ошол күнү балыкчыда эмне окуялар болгонун угабыз. Тайманбаш журналист бир колу менен микрофон кармап, бир колу менен сүрөткө тартат. Нааразы адамдарды дубинкалардын жана кулак тундуруп көз ачыштырган гранаталар менен кантип кубалагандыгы дагы деле көз алдында турат. Умалять атасыңар. Депутат, не надо. Открой меня, депутат. Вы кайра баштап атпайбы. Всё. Давай. Бийлик уялбастан протесттин катышуучуларынын бардыгы тополоң уюштурушту. Кала берсе шайлоо комиссияларынын ишине жолтоо болушту деген билдирүү таратты.
19 оппозициячы айыпка тартылды. Алардын бири чет жактан саясий башкалка сурады. Калган 18-и соттолуучулар отургучуна отурушту. Оппозиция лидерлери алардын ичинде Алмазбек Атамбаев менен Роза Отунбаева тынбай балыкчыга каттап сот процессине келип, тарапташтарына колдоо көрсөтүп турушту. Мына дал ушул жерде Алмазбек Шашенович Атамбаев бул жерде отурчу, жанында дагы Отунбаева, Карамушкиноваңды ошол кездеги оппозициялык фракциянын деп айтылчу, ошол депутаттар отурчу. Сотко тартылгандар мыйзамга каршы эч нерсе кылышпаган аз келгенсип, өздөрү атайын күчтөрдөн запкы көрүшкөн балыкчылык 4 адам 4 жылга кесилди. Калгандары шарттуу мөөнөт алышты. Принц атка конгон Максим Бакиев экономиканын эң кирешелүү тармактарын кол менен башкарууга алды. Башкаруу эрежеси жөп-жөнөкөй эле. Чыгымдар мамлекеттин элдин мойнуна, кирешелер болсо үй бүлөнүн чөнтөгүнө. 2009-жылы күздө Максим Конституцияда жок жаңы түзүмдүн өнүгүү инвестициялар жана инновациялар боюнча борбордук агенттиктин директору болуп калды. Негизи эле биздин өкмөттүн өзүнүн түйшүктөрү бар да, өзү ошол түйшүктөрдөн бошой албай эле саясий, кландык, ачык эле айтыш керек, текучка деген баягы машакаты бар. Анан социалдык милдеттенмелер, эл аралык милдеттенмелер, саясий милдеттенмелер, мунун баары тушап турат да, өкмөттү дайыма тушап турат, ведомстволор да тушап турат. Ошон үчүн ушуларга көз каранды, ушундай факторлорго көз каранды болбогон технократтык бир менеджерлердин командасы керек болчу. Азыр дагы бул актуалдуу. Ал эми мунун болбой калганынын биринчи себеби бул баягы эле адамдык фактор, царинин мүмкүнчүлүктөрү, рычагтары жеке Максим Бакиевдин жана анын командасынын жанындагы жанагы Гуревич, Надил сыяктуу команданын корпоративдик жана жеке кызыкчылыгына иштей баштады. Мына ошентип Бакиевчилер өзү билемдик менен каталарга жана кылмыштарга улам терең батып отурушту. Анын арты 2010-жылы апрелде жарылууга жеткирет. Uzak çoldu bastım dalbay.